Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жолугушуп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Анда бүгүн бизде дагы бир таланттуу меймандар бар. Анда программабызды баштаардан мурда таанышып алалык. Кандайсыздар? Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Келиңиздер, анда алгач эле Нарын райондук маданият үйүнүн музыканты Алымбеков Талай байке бүгүн биздин мейманда. Талай байкени дагы айта кетчү нерсе, такай колунда кыягын кармап алып, мынакей эжекелерибизге, байкелерибизге бир ырына коштоп кыягын алып жүрөт. Анан бүгүн бизде экинчи ирет мейманда болуп отурат. Жеңишкүл эже дагы Талай байкесиз ырдабайм деп турган учуру. Анда эжекенин дагы музыканын коштоосунда бүгүн өнөрүнө күбө болобуз. Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкери Суранчиева Жеңишкүл эжекебиз. Кош келипсиз эжеге, жакшысызбы? Андан кийинки мейманыбыз бул өзү жаш болсо дагы ырчылыктан сырткары ошо көпчүлүк тойлордо той ээлеринин кубанычын тең бөлүшүп, тамадалык кызматты аткарып, аз да болсо Нарын жергесинде өз ордун таап келе жаткан мырзабыз Бексултан Саякбаев. Саламатсызбы. Келиңиздер, анда биз ар дайым эле ушул меймандарыбызга өзүбүздүн программабыздын бир жоболору менен тааныштырып өтөбүз. Бизде ар кыл жоболор бар. Өнөрлөрүңүздөрдү көрсөтөбүз, кызыктуу учурларды айтабыз. Ошондой эле тез берилген суроолорго тезден жооп бересиздер. Кыскасы, биздин программабыз абдан кызыктуу болмокчу. Ошондуктан сиздердин салымыңыздар өтө чоң. Андыктан күлүңүздөр, ойноңуздар, бийлеңиздер, кыскасы маанай шат отуруп бериңиздерди суранып өтмөкчүбүз. Келиңиздер, анда биз программабызды бир шанга бөлүп алалык, ырдап кетпесек болбойт. Анда кыздын 40 чачы улуу дегендей эле Жеңишкүл эже азыр бизге ырдап бермекчи. Оқ тартып сиздин жанды үйдө, болжуй түштү жүрөгү. Оюндун баары сиз болуп, баары сиз болуп, ай сиз болуп. Ору жандай жүрөгү. Оюндун баары сиз болуп, баары сиз болуп, ай сиз болуп. Ору жандай жүрөгү. Үнүңүз чыкса дал болуп, байым тартып кыйналып, каяктан сизди көрделем, ай көрделем. Капыраймынча мени кыйнаган. Аяктан сизди көрделем, ай көрделем. Капыраймынча мени кыйнаган. Тусадар жанды ким аяр, көстөр көңүл отуп. Белгисиз бойдун калалын, ай калалын. Кошулсак, ай кошуңуз. Boy
жандуу үйүн жеңишкүл эже, эми айтыңызчы, ушул Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкерлери канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Менин билишимче көп жылдын жүзү болду, Анан өзүңүз мындай тактап тагыраак айтып кетиңизчи. Мен башында Нарын шаардык маданият үйүнө 2007 жылы келгем. Ортодон кайра 1-2 жыл иштеп, кайра бир жолдошумдун жумушу боюнча пограничник, ал кишини ээрчип, орто жолу бир 10 жыл иштебей калып, кайра келгениме 4-5 жыл болуп калды азыр. Ошол 10 жылдын жүзүндө эмне багы ырды унутпастан кайсы учурларда ырдап аттыңыз? Мен ал учурларда тойлордо, ушундай чакырган жерлерде ырдап калчумун. Жакшы экен. Анда келиңиздер, эми биз биринчи бөлүгүбүзгө өтө берели. Бул биринчи бөлүк кызыктуу учурлар. Баягы чыгармачылык адамдарда кызыктуу учур деген абдан көп кездешет, Сиздерде мисалы айтканда көп гастролдойсуздар, ошондой эле мына тамадалык кызматты кылып жүргөн Бексултан да, тойлордо. Анан келиңиздерчи, эми бир артка кайрылып өтөлүк. Кызыктуу учурлардан ким баштап берет? Айтасыңарбы, же мен айтып берейин? Айтыңыз окшойт, келиңиз Талай байке. Бир жолу тойго бардык. Анан 2 сутка башты уктабай калдык да. Уктабай калганан түн ичинде где-то 4-төрдө дастанчы тайсар да. Тамадан эмес дагы. Ошол көз келатабыз түнкү саат 3-тө. Эчтеке шайым жок, күлгөнгө да шайым жок да. Келатсак күн дагы суук, жаан жаап эме болуп калды. Келатсак эле бир маалда дайыр бала футболка чаан үшүп келатат десең. Анан дастан айтып атпайбы? Талай эке дейт, десем. Биз семья багалы деп кичине минтип эметип оокат кылып келатабыз. Могу балам эмне кылып жүрөт түн ичинде саат 3-тө депчи. Ошондой бир кызыктуу окуя болду. Анан баарыңыздар эле күлүп калдыңыздар. Күлдүк экөөбүз эле күлгөнгө шайыбыз жок болсо күлөткенсиң да жок. Ал өзү да бир мындай күлкүлүү кылайт да. Мен бир жерден бага күлкүлүү кылып айта албайт окшойм. Мен болсо Нарын шаардык культурада иштеп жүргөндө Шералиевдин 90 жылдыгы деп даярданып атабыз. Анан театрда концерт өтүп атат, фольклор менен кетип атат ушундай. Анан эле эстей беремди баштадым ушундай. Эңсетесиң эмнеге, эстей берем эмнеге, көзгө сүйкүм көрүнөт сен иштеп жүргөн жерде эле. Деп ушинтип келип туруп экинчи куплетке келгенде эле баягы жок. Кайра биринчи куплет кайра эле эстей берем эмнеге, эңсетесиң эмнеге. Ушундай белип алып экинчи куплет дагы баягы биринчи куплеттерден үчүнчү куплет дагы жок баягы. Эчтеке жок. Анан бир куплет 3 жолу ырдап туруп ушундай чыгып кеттим. Эчтеке сыр билгиспей чыгып кеттим да. Астыда отурган жюрилер чыкты. Бирок ошондо 2 сом утуп алгам. Ошондон айтып атпаймынбы, чыгармачылык адамдарга кандай нерсе болсо дагы аздык кылат, Ошондо да тапкычтыгыңыздарды да көрсөтүп кеткенсиз. Азаматсыз. Кел, анда Бексултан мырзанын дагы бир кызыктуу учуруна кайрылып өтөлүк. Бизде баягы тойлордо көп жүрөбүз. Ошондой жерлерден баягы кызыктуу учурлар көп болот. Ал эми баягы эң кызыктуусу мага могу жаздын баш жагында той болду. Кыз узатуу эле, анан баягы той элер менен кеңешип баардыгыбыз сүйлөшүп мончада келесиздер, элдерди мынча чакырасыздар. Анан баягы кызы толкундаганбы, же эмне болгону белгисиз. Ал деген баягы чачын жасат деп антип мынтип турган учур керек эмеспи? Анан 5ке чогулабыз десек, ал баягы туура эмес түшүнүп алганбы? Иши 5те салонго карап кетиптир. Биз 6да отурабыз, 6да отурабыз жок, 6:30, 7 кудалар баары келген, уже кипиш. Анан бир маалда карасак, тиги кыз таксида чыкпай койгон окшойт да жолдон. Ресторан алдында немелерин кармап алды, баягы этегин кармап алыпчы. Подружкасы да жок, подружкасы ресторанда жүрөт, өзү кирип келатат. Анан ортосу бүтүп бата бере жүрүп эмеспи? Анан чынында эле толкундаганына ишендим. Баягы көйнөгүн, кийинки көйнөгүн кийип алып кетип эмеспи? Аны үйүндө утуп калыптыр. Кайра үйдө кетип ошонто отуруп биз баш аягы тойду 1:30 бүттүк, өлүн баарыбыз нерв. Анан аягында баардыгын түшүнгөндөн кийин анан көпкө чейин күлүп отурдук. Ал баягы той ушундай кызыктуу болот экен чынында.
Азыр баягы кыздарга мына күз айы тойдун учуру анан турмушка чыкканда тай толкундан болуп атабы десең жок деп сыр беришпейт да. Мынакей азыр Бексултандын сөзү дагы бир жолу тастыктап отурат Көрсө кыздар сүрдөйт экен. Мынакей жакшы, абдан жакшы кызыктуу учурлар болуп өттү. Келиңиздер эми кайра эле ырдайлык. Талай байке ырдайт окшойт Талай байкени ырдайлык. Келиңиз Талай байке. Айбек Карымов. Жакшы болот келиңиз. Алтыным Талай байке айтыңызчы. Баягы ырчыларга ыр сиз үчүн эмне деп сурай берет. Анан мен сизге бергим келип атат кыяк. Мынакей баарына сиздердин ошо кыягыңыз сиздерге аябай колдоо көрсөтүп, мойтуп чыгармачылыгыңызды андан да кооздогонго бир түрткү берип атат. Анан кыяк сиз үчүн эмне? Кыякты көтөрүп жүрүш бир ошо кыягыңызды бир мактап өтүңүзчү. Кайдан алдыңыз кыякты? Өзүңүздүкү дегендей. Аккордеон өзүбүздүкү алдык. Бияктан эле алдым. Бишкектен кептер. Буга себепкер болгон мурдакы мен шаардык маданият иштечмес менен. Ошондо Адис деген агай жетекчи болчу. Ошонун эмеси менен алып кеттим да, деми менен. Ошол киши дагы көп салым кошту ушуга. Анан бул эми сиз үчүн эмне деп атасың, бул мен үчүн эми ана десем эң кызыккан оокат ушунда. Эмне инструмент болбосун баарысына кызыгам. Муну ойноп чыкканда дагы өзүм жакшы ырдасам эс алып калам. Муну ойногон сайын көп мисалы үчүн настроение болуп, же бир мындай эме болуп калсам, ушуну ойносом бир черим жазылып кетет да. Эмнеси болсо дагы ушуну менен черим болгонун чыгарам. Келиңиздер, анда биз экинчи бөлүгүбүзгө өтө берелик. Бул экинчи бөлүк элден берилген суроолор. Келиңиздер, анда экранга жакыныраак отуруп көңүл буралык. Мынакей Талай байкеге дагы аябай жакшы суроо берилди. Келиңиз, анда Талай байке, сиз тартынчаак адамсызбы дейт. Тартынчу жерден тартпабыз, конечно, анан
тартынбачу жери бар, тартынчу жери бар, тартынчу жери. Анан тартынчак эле кирип калабы uganda? Ооба. Тартынчак эле кирип калат, э? Бул суроонун Талай байкеге келип калышы дагы туура болуп атат окшойт. Себеп дегенде Талай байкени сыртынан караганда тартынчаак, мындай унчукпаган адам сыяктуу көрүнөт. А бирок тамаша сөз айтып кетейин, жуоштон жоон үн чыгат деген дагы бир жагы болуп атпайбы? Ошондуктан Талай байкени кайсыл жакка кошорубузду билбейбиз. Өзү айтып калгандай, чын эле тартынчаак жагыңыз дагы бар, тартынбас жагыңыз да. Жакшы жооп болду. Келиңиз анда кайрадан эле экранга назар салып коелук. Суроо дагы абдан кызыктуу болду окшойт, Себеп дегенде Бексултан тамада кылып жүргөндө бул деген актер дагы болуп кетет да, туурабы? Анан азыр могу суроо мага аябай жакты. Ачууланган адамды туурап бериңизчи дейт. Эми тойлордон көбүнчө бийчилерге ачууланам. Себеби бизде бийчилер бир эле бий топ. 3-4 жакка жетишпей калат анан. Келген учурда эми образ жарач керек да ошондо азыр, Ооба, эмоция менен бир. Кана? Эми ал Ошол кезиңизди элестете берейин. Каякта жүрөсүңөр эле? Биз кечке эле күтүп атабыз. Тиякта той элери күтүп атат силерди. Ушул тамададан биринчи биз жакка келип койсуңар болобу? Бул дагы акырыныраак болуп кетти окшойт. Жумшагыраак болуп калды. Жок, кичине катуураак кылсаң. Жок, мен азыр биз Бексултан деп түшүндүк. Себеп дегенде азыркы учурдай болбойт. Ал кезде бир момундай эмоция, баягы Бексултан башка Бексултанга айланышы мүмкүн ал учурда. Ошол кээинки учурларда баягы звукка өтө эле скрупулезный эмес жана туура эмес музыканы коюп коюш мүмкүн ошол учурда. Эми сага жана эле айтпадым беле, могу музыканы койбойсуң деп баягы сөздүн баарын айтып баштайбыз. Ошентсе дагы сурообузга жооп ала болдук, Келиңиз, анда акыркы суроо ушул Жеңиш Күлежеге окшойт. Келиңиз, Жеңиш Күлеже, анда экранга назар салып коелук. Мынакей Жеңиш Күлеже биздин суроо дагы аябай жакшы экен. Пейилди оңдоо үчүн эмне кылуу керек? Даана суроону өзүндө. Жашоо. Азыркы суроо болуп өттү окшойт жашоону. Пейилди оңдоо үчүн адамдын ичинде ыйман болуш керек. Пейили кенен экен деп адамдын кебетесинен да билинет го. Пейилди оңдоо үчүн адам биз өзүбүз биринчи пейилибизди оңдошубуз керек. Өзүбүздүн ичибизде ыйман болсо, пейил ошондо адамдан эмеден чыгат деп ойлойм мен. Пейилди оңдош үчүн адамдын ичинде ыйман болуш керек. Анан пейилин кенен деген сөз бар го кыргыздарда, пейили кенен экен деп. Мен оюмча ушундай болуш керек. Биздин нарын жергебиздин пейили чындыгы өтө эле кенен. Башка жакка салыштырмалуу чындыгы мен көп жерди кыдырдым. Нарындын пейили абдан чоң, кенен десем болот да. Мынакей жакшы жооп болду. Рахмат эжеке сизге дагы. Келиңиз Бексултан мырза бизге азыр ырдап берет окшойт. Саройдун гана салкырай тосунан сагышкан гана муча тегиз осунан санамаган алып издесем кантейин таба албай койдум
кармап ырдап жүрсө, азыр жандуу менен ырдап атат, Азыр күйөрман кыздары жакыныраак келип алып, Бексултан байкем деп аткандар бар. Чын эле күйөрмандар барбы? Ушундай ырларыңа кызыгып? Күйөрмандар бар. Кыздар, Бексултан азыр жаш, бойдок дегендей, Анан Бексултанга дагы мен суроо бергим келип жатат. Бексултан айтсаң, баягы ар бир ырчынын өзүнүн стили, ырдоо стили болот эмеспи? Анысыңарындай сенде дагы баягы фольклор же эстрадалык. Кыскасы өзүңдүн билимиң тууралуу айтып кетчи. Музыкалык. Мен музыкалык билимим 2-класстан, 1-класстан тагыраак айтканда баштаган. Мухаш Абдраевда тарбиялангам. Специальность болсо фортепиано. Ошондуктан билбейм, баягы жогоруда стилди айтып атпайсызбы? Мен ар түрдүү стилди жакшы көрөм. Операдан баштап элдик чыгармага чейин. Кээде туруп хип-хоп стилге кызыгып кетебиз. Кээде туруп шансонго кызыгып кетебиз. Анан ар тараптуулукту жакшы көрөм да. Ал эми өзүмдүн баягы элге бар клиптерди ырдап жүрбөйбүзбү? Ал стилибиз болсо эстрадалык стилде. Бир аз классика аралашкан да. Кыскасы аркыл. Абдан жакшы. Келиңиздер, анда 3-чү бөлүгүбүзгө өтө берсек, 3-чү бөлүгүбүз бул мен сиздерге бир тапшырма берем, бир ырчынын, Ошону мисалы жай ыр болсо, сиздер рэп түрүндө образга кирип аткарып бериңиз, Азыр мен сизге 18 жаш деген ырда. Келиңиз, анда жеңиш күлөжөгө бул дагы аздык кылат. 18 жаш, тодо тунук булак белең, болбосо босту тунук булак белең. Кайрылбай, кайда кеттиң айтчы деги. Адашып, айдымды мен сурап келем. 18 жаш, йо. Мынакей орточо да эмес, абдан жакшы болду. Кол жаап колчу жеңиш күлөжөгө. Жеңиш күлөжө мындай биринчи жолу, алгачкы жолу кабылып жатат окшойсуз, Биринчи жолу. Биз сиздерди кыйнайбыз деп коюнчу. Мунун уулу кичинекей, жок, кичинекей эмес, кичинекейден өйдө киши. Ошонусу рэпер. Негизи ошондон жактап коюш керек экен да, үйрөтүп койчу деп баласына тапшырып коюш керек. Мен азыр жеңиш күлөжөнүн кыймыл аракетинен байкадым да. Бир болуп мурда, бир болуп жүргөн да. Мындай кыймыл аракет же рэпер. Балаңыздан деле көрдүңүз болуш керек. Ким болуш? Ага. Кел, анда Бексултан дагы мен дагы сени дагы рэп айттыргым келип атат. Кана жеңиш күлөжөдөн ашасыңбы, каласыңбы деп. Анда Ильяс Абдыразаковдон эле өзүң каалаган жакшы көргөн ырын бир сабын рэп кылып айтып берсең. Сагынычка багынып, кусалыкка жамынып, муздак түндү жамынып, Ошо сааттарды эле окшойсуз. Мынакей, мен бул жерден эмнени байкадым, жеңиш күлөжөнүн кыймыл аракетине жетпей. Бирок Бексултан азаматсың. Канча дагы аракет кылдың, Жакшы. Абдан жакшы, сиздерге рахмат. Келиңиз эми Талай байкеге Бекборбиевдин Жубайыма ырын өзүңүз дагы Бекборбиевге окшошуп да кетесиз, ырларын да көп ырдайсыз, Анан ошол ырын опера кылып ырдап бериңизчи. Жубайыма деймби? Ак тилек менен Бул дүйнө бул өмүрүм сени менен бактысы балдарымды сени менен күлкүсү балдарымды сени менен Абдан сонун болду. Келиңиздер, анда кайра эле ырдайлык, Анда жеңиш күлөжө ырдайсызбы? Ырдайм. Элдик ыр сайсабызган. Жакшы болот.
программабызды ортолоп калдык окшойт. Эми андан кийинки берүүлөрүбүзгө өтө берелик. Келиңиздер, анда тез берилчү суроолорго сиздер дагы тез жооп берет экенсиздер. Бул болсо билимиңиздерди ушул жерден сынайт экенбиз. Келиңиздер, анда даярбызбы? Бул жерде эми өтө деле билим десем, баягы азыр эми сиздердин бүткөнүңүздөргө деле канча жыл болуп калды. Анан коркпоңуздар, баягы окуучулук таблицаны сурап кеткен же андай бирок араларында болсо керек. Бирок баягы эле жашоодон алынган эле, баягы күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн кыскасы кызыктуу эле суроолор да. Анда келиңиздер, даяр болсок, мен Бексултандан баштай берейин. Кандай дейсиздер? Бексултан, анда даярбызбы? Кеттик анда. Тамды актаса ак болобу? Ак болот. Ак болот, ооба. Уялбаган адамдан ким уялат? Уялбаган адамдан өзүң уяласың. Кыргыз элинин идеология туткан баатыры? Манас. Балеринанын юбкасы эмне деп аталат? Подъюбник. Пачка. Тарынчак адамдарды кайдан тапса болот? Таластан. Семичканын кыргызча аталышы? Күн карама. Чемичке. Чемичке. Москванын жашоочулары? Москвич. Алысты жакын кылган? Кыз. Тептим тереке чыктым. Үзөңгү. Бул эмне? Үзөңгү. Оштун борбору? Ош. Өзгөн. Ош. Ош. Анда Бексултан бизден 3-4 суроого жооп бере албай калды окшойт. Биз ар бир 10 суроо камтылган. Ошондон 4 суроого жооп берилбей калды. Анан бул жерге мен сиздерге башында түшүндүрүп айтпай кетиптермин. Бири-бириңиздерге айтеке деген жок. Себеп дегенде сиздер да жеңишчү болушуңуздар керек да. Анан жеңишкү эле дагы Бексултанга бир жолун айтып үйдө окшойт, бирок бул да кечиримдүү. Бирок сиз дагы жеңишке ээ болушуңуз керек. Себеп дегенде сиздер берүүбүздөн чыккандан кийин акырында сиздер өзүңүздөр бир канча баягы элдерди куттуктай аласыздар. Кыскасы сөз кененирээк берилет да. Ошондуктан ошол нерсеге жеткенге аракет кылыңыздар. Анда Бексултан дагы 10 суроонун 4-өсүнө жооп бере албай калды, бирок 6-оосу дагы бул аздык эмес, жакшы, азаматсың. Анда келиңиздер, андан кийинки эле жеңишкү элежеге суроомду бере берейин. Акылдуудан эмне качып кутулбайт? Амал. Кыргызстандагы шамалдын мекени? Балыкчы. 10го 25ти кошсо канча болот? 35. Түлкүнүн баласы? Бачки. Жашыл акча деп кайсын айтат? 5000 $. Уча кимге тартылат? Уча кудага. Эки албуутка бир долуу кошулса эмне болот? Бардак. Эки бажа кошулса эмне болот? Баштырмашат. Эки алкашка бир соо адам жолукса эмне болот? Ал адамда мас болот. Кайсы кинодо кызыл жоолукчан бар? Кызыл жоолукчан жалында. Мен Тяншан Мен киносунда. Мынакей жеңишкү элеже 3 суроого жооп бере албай калды окшойт, бирок 7 суроого жооп бердиңиз. Мен отуруп элем го. Келиңиз анда, Таалай байке, даярсызбы? Жардамдаштырылайын. Акырын айтып койдум. Орус мультфильминде кубалашкан 2 жаныбар. Ну погоди. Кимдин ити чөп жейт? Иши жүрөтүн. Жер шарынын жандоочусу эмне? Ай. Кыргызда Пудовкин деп кайсы адамды айтышкан? Таабалды Жукеев. Жашыңда мылжың болсоң карыганда эмне болосуң? Кылжың. Бечел адамга эмненин кереги жок? Жөтөлдүн. Укмуштуунун тоосу эмне? Жорго. Аябай чоң машина деп кайсыны айтасыз? Аябай чоң машина деп кайсыны айтасыз? Балтаны жуткан куш? Таз жору. Сизге кадырлуу кеч жактыбы? Жакты. Бүгүн Таалай байке кандай болуп калды? Ошондо Таалай байке өткөндө жакшы эле жооп бердим беле. Ооба, мурунку берүүбүздө Таалай байке аябай активдүү болуп эле мында кыякты коргоо колуна кармап эле. Мен үн коштойм. Мен музыкага эле чертип берем деп ойлогон окшойт, Капысынан да болуп кетти окшойт. Таалай байкени бүгүн кечиримдүү кылалык. Ошентсе дагы сиз 4 суроого туура жооп берип, 6 суроого жооп бере албай калдыңыз. Келиңиз анда Таалай байкеге да кол шапкылап. Абдан жакшы, келиңиздер эми кайра эле ырдайбыз. Таалай байке баштайлыкпы? Учкуну чачача менин көзүмө, анын көзүнө. Сезим өтөт билинде менин өзүмө, анын өзүнө. Өтөт сизде
ушул ыргалы отурлай Бексултан мырзага ыр суран өтөлүк. Koyun boylu karatsan, sultan tek gözlü kanatkan, alıstan gelgen adamları, gitkisinler geldi dahi dastan, alıstan gelgen adamları, gitkisinler geldi dahi dastan. Bereke nuru sepken jeri, kaneki jaşın tökün jer. Kan bakay boşoy baş bolur ey, kabıladık bana sayı ötkün jer. Kan bakay boşoy baş bolur ey, kabıladık bana sayı ötkün Akşam kar size uçkan adağın düğüne okan çok uzun bir talastan çok olmayan içinde sahip çıkan çok uzun bir talastan çok olmayan içinde sahip çıkan Ak çölmük oylop dağıtkan, haylı tün bizge jaraşkan, ançalık oylop gözümden umarım arkamda dahi dalastan, ançalık oylop gözümden umarım arkamda dahi dalastan, umarım arkamda dahi dalastan. Мынакей Мирбек Атабеков ырдаган. Анан Бексултан Мирбек Атабековдон дагы жандуу үнү менен кандай сонун ырдап берди азаматсың. Келиңиздер эми баарыңыздардын чыгармачылык ийгилик баарыңыздарга. Үй бүлөңүздөр менен ар дайым бактылуу жашоодо болуңуздар. Анан башта мен суроо бергенде айтып өттүм эле, жеңишкүл эже жеңишке жетти окшойт Анан жеңишкүл эжеге бир кол чаап туруп эженин бир каалоо тилеги кенен кыскача айтып өтсөңүз бериңиз. Эми каалоо тилегим нарын элиме, Кыргызстаныма тынччылык болсун, токчулук болсун, ар бир адамдарыбызга, баарыбызга ден соолук болсун. Азыр тойдун учуру болуп атпайбы? Көп адамдар биз тойдун үстүндө жүрүп атпайбызбы? Жаштарыбыз үйлөнүп атат, ушу жаштарыбыз бактылуу болсун. Келечегибиз кең болсун, эң кыска айтканым. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге да ден соолук каалайм. Ден соолук болсо баары болот дейт. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жеңишкүл эжеге эрки микрофон бердик, эми сиздерге азыраак микрофондон берелик деп кой. Келиңиз Талай байке, сиз дагы. Эместер эми ушу. Жеңишкүл айткандай эле элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, ушу элибизге жараша тоюбуз көп болсун. Не десем, жаштарыбызга иман берсин. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун сиздердин дагы.
чыгармачылык топ менен бир элебиз да баягы. ооба туура айтасыз. Анан жалпы эл журтубузда тынччылык эле болсун. Жакшы болот. Анда Бек Султанга дагы бир эгерки микрофон узатып өтөлүк. Биринчиден дал ушул долбооруңуздарга чакырган үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан телекөрүүчүлөрүбүзгө айтарыбыз жан дүйнөңүздөр ыргабай болсун. Элибиз маданияттуу болуп, баягы өнүгүп өсүүнүн гана жолунда бололу. Эң башкысы ар бир ата-эне уулунун жакшылыгын көрсүн, ар бир уул болсо ата-энесинин амандыгы, эсендиги, ден соолукта болсун. Кыскасы Кудайым баарыбызды колдосун, ошо ийгилик баарыңыздарга. Чоң рахмат. Мынакей убакыт деген учкан куш экен. Мен сиздер менен таң атканча ошо жандуу үн менен ырдап олтуралы дедик, бирок убакыт дагы өз коңгуроосун кагып калды окшойт. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы бүгүн берүүбүз соңуна чыкты окшойт. Өз максатына жетти деп ойлойбуз. Анда кийинки берүүлөрүбүздө амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Halkının biri, ilçinin adı, oturuşu gari gider.